Театрдагы 30 жыл. Мына ушул аралыкта Бакыт Жумалиев Жалал Абад облустук Барпы драма театрында актер, режиссерлук кызматты аркалап келди. Театр жашоосунун оош кыйышын, ысык суугун далай көргөнү менен айлыктын аздыгына кайыл болуп иштеп келген. Жумалиев аз айлык өнөр адамдарынын чыгымдарынан артпай, мындан улам театрда жаштар дээрлик аз экенин айтты. Эми 1 апрелден тарта айлык маяна көбөйтүлгөнүн угуп, бул тармакта иштегендерге көңүл бурулуп жатканына кубанат. Маданият тармагы дайыма эң артта каралчу. Бүт башка тармактарга каралат эле, маданият тармагы эң артта каралчу да. Анан көбүнчө эле маданият тармагына көңүл бурулбаган учурлар көп болду. Кыйынчылык көп болду, айлык маяна аз болду. Мына бүгүнкү күнгө чейин айлык маяна аз болуп келген да. Мен баягы высший категория менен алат элем. Высший категория менен менин стажым да бар, үстүнө баягы билимим да жогорку, атайын театр тармагын окуп келгенмин. Меники айлыгым 5000 болчу. Анан былтыр 50% кошулду эле, мына дагы 100% кошулуп атат быйыл. Эми бир кыйла жакшы эле болуп калат. Жалал Абад облустук Барпы драма театрында жалпы 74 кызматкер эмгектенип келет. Алардын ичинен 22си артисттер. Театрдагы айлык акы 3800 сомдон башталып, 10-12 миңге чейин жетчү. Бирок бул маяна аз болгондуктан артисттер жумуштан кетүүгө аргасыз болушчу экен. Себеби аны жеткирейин десе жетпейт. Бул жерде жол акысы бар, тамак ашы бар. Ошондон эле ашпай туруп алат. Анан кенен буту колун сунуп, ал жака бул жака баса албай калат. Анан айласы кеткенде кечирим сурап, арызды жазып кете беришет да. Ошондуктан бул абдан керек болчу. Албетте бул 30 жылдык тарыхтагы биринчи жолку мындай секирик менен көтөрүлгөн маяна болуп калды. Мурун аз-аздан кошулчу эле. Анан мындай көтөрүлүүнү көбү мындай күтпөй отурганда. Ошондуктан азыр абдан сүйүнүп атышат. 1 апрелден тарта 309 миңге жакын социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылып, үстүбүздөгү жылдын 9 айына кошумча 26 миллиард сом бөлүнгөн. Ага ылайык мугалимдердин, дарыгерлердин, маданият жана социалдык кызматкерлердин эмгек акысы 50%дан 100%га чейин жогорулайт. Мен маданият тармагынын кызматкерлеринин айлыктарынан баштагым келип турат. Айлык акыларды дээрлик 100%га көтөрдүк. Эмгек акыларды, жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү көтөрүү жөн эле номиналдуу эмес, олуттуу түрдө сезилерлик болуш үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшайбыз. Казынабыз толтура болсо, бардык тармактардын айлык акыларын чогуу көтөрмөкпүз. Бирок сиздер, мамлекеттик кызматкерлер, жакшы билесиздер, казынабыз ченелүү. Кудай буйрса силердин айлык акыларды дагы 2 кварталдан кийин караштырабыз. Маданият кызматкерлеринин эмгек акылары буга чейин 2021 жылы 1 июлдан тарта көбөйтүлгөн болчу. Ушул жылы 1 июндан баштап жөлөк пул, октябрь айынан тарта пенсияны көбөйтүү пландалууда. Акылай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион.